Бешинчи микрофон Бүтүн Кыргызстан партиясы. Кут үлкүлөр жалган айтып кимди алдайт? Жалганчы жакшы жерден жайта албайт. Жакшыга канча азап берсе дагы акыйкат ак сөзүнөн кайтара албайт. Түгөнбөй койду жаман адатыңар. Ураймов Мирланды не камадыңар? Көз жашын төгүп мөлтүр кызындагы акыретте оор болот азабыңар. Балам деп күйүп турду эне байкуш, апаң дестеп энесин аябадың. Апаң дагы ыйлап турган бир кездерде өткөн күндү бир кыл чайып карабадың. Эркелетсе эби жок болуп кеттиң. Жалган жала иштериңен тоюп кеттим. Жабыркап турганыңда колдоп алган, боор урган элиңди борго тептим. Мен эмес, өзүң айткан кебиң эле. Жерде калды сенин айткан кебиң неге? Биздин башта кандай күндөр болсо дагы 1 метрда жер бербейм дедиң эле. Эх байкушум, элим эмне алдандыңбы? Кимге айтасың жүрөктөгү арманыңды? Жерлерди жеңинен сатып жаткан ушул арам бийликти тамдадыңбы? Маселеге буралыда кайра кепти. Суу сактагыч кемпирабад кайда кетти? Кыргызстанды жерине көз артышып, Өзбекстан белекке бер мага деппи? Суу сактаган кесиңди алып койду. Суусуна да кайрмагын салып койду. Өзүң баскан, жаткан жериң тартып алып, акча менен оозуңду жаап койду. Кыргызстан садик болду ойной турган. Бийлигиң бул ажыдаарга тойбой турган. Кыргызстанды сатып качып кетет, силердин бийлигиңер колдой турган. Тажиктери тепсе өтсө кыргыз жерин. Ворукка кантип жолду ачып бердиң? Кыйналып турса кыргыз тажиктерге келип турат, асфальтты басып бергин. Тажиктерди көрдүңөргө кол салганын, ойлон бийлик, алар үчүн жол салбагың. Жаңылышып тажиктерге жол салганын, кыргыздардын жүрөгүнө чок салганын. Айтчы бийлик, жалганын көп эмне? Өтпөгөн кум төрүңдө өттү дебе. Бензин, свет, продукта баары кымбат. Сен айткан кум төрүң өтсө деле. Автор Саян Манапов.